Улантабыз, бизде дагы да конок бар. Бүгүн бизде дагы конокто Алтай комикс долбоорунун негиздөөчүсү Алмаз Султанбай. Саламатсызбы? Саламатсыз. Көргөнүбүзгө абдан кубанычтабыз. Сонун жаңылык менен келиптирсиз, сиз дагы укканбыз го негизичи. Бирок биз бүгүн аябай кубанычтабыз, себеби дегенде биринчи журнал чыгыптыр, э? Ооба, буюрса. Бул комиксте негизи бизде комикстер жок койсо да дээрлик. Анан кийин ушул нерсени түзүп чыгуу эмнеден улам келип чыкты? Биринчиден биз ошол бизнес студия негизги максаты бул биздин кыргыз эл чыгармаларынын жомокторунун мындай азыркы заманга ылайыкташтырып мазмунун жеткизүүдө. Бул деген достук, биримдик, эмгекке умтулуу, баягындай ата энени сыйлоо деген негизги мазмундарын, ошол негизги баалуулуктарын жеткизүү. Демек, бул долбоор мен билишимче 1 жыл болду, э? 1 жыл болуп калды. Биринчи жолу мындай биз мындай жөн эле көрөлү дедик да, кандай экен, эл эмне дейт экен депчи. Анан орусча чыгарганыбыздын себеби көптөрү айтышты, эмнеге кыргызча чыккан жок депчи. Себеби бул деген комикс бир гана биздин өлкөдө эмес, коңшу өлкөлөргө дагы таандык болсун дегенбиз да. Алар таанысын, ошо билсин депчи. Анан буюрса ошол чындап эле ишке ашты. Бизде Орусиядан, Казакстандан, Кыргызстандан эле окугандай эле ошончолук эле адам окуйт, мындайча айтканда. Буюрса кыргызчасы дагы чыгат. Эми ошол ички окурмандарга дагы көңүл бура баштайбыз. Алтай. Бул баланын аты окшойт, мен түшүнгөндө. Ооба. Эмнени камтыйт? Максаты эмне? Максаты баягын айткан, азыр эле айтып кеткендей, Алтай деген ат өзү негизи СНГ боюнча, Орто Азия боюнча белгилүү ат да. Казактарда, кыргыздарда, бүт түрк элдеринде. Ошондуктан биринчиден таанылсын деп, экинчиден эми Алтай деген бул баягы кыргыз элдин башталыш жери болуп атпайбы? Ошого дагы арнап биздин жомоктор, биздин ошо эзелки кыргыз эл ооз-эки чыгармачылыктарды камтыган үчүн ошонун баардыгын бир сөз менен аяктайлы дедик да, мындай. Кичинекей окурмандарга мен ойлойм эффективдүү болот журналды окуганга, себеби дегенде ал жерде баягы сүрөттөлүү экен бардыгы, ал жерде дагы эмоциялардын бардыгы даана тартылганда сүрөтчүнүн жардамы мененчи. Анан кийин ошодон улам баягы биздин эле кичинекей тентек балдар бар да. Алтай сыяктуу элечи, Алтай себеби дегенде мындай окууну жаман көргөн балдардын образы турбайбы, э? Мен ойлойм ошол эң негизги максат баягы кичинекей окурмандарга, балдарга ушудан аркылуу жеткизүү бардык ойду. Билимге чакыруу. Билимге, тартипке. Ооба. Тарбия. Ошол кызыктуу окуялардан улам ошол биздин жаштар баягындай эми ар бир китептин, ар бир нерсенин, чыгармачылык нерсенин бир мазмуну болуш керек да. Тарбия дагы бар да, кичине ошо сиз айтып кеткендей. Жакшы, азыр ушул Алтайдан кыскача бир видео комикс бар. Ошону көрсөк, анан кийин маегибизди улантсак. Бул жака жакшынакай журналды алып келдиңиз, ошо Алтай жөнүндөчү. Анан кийин ушундай видеосун да көрсөк болот экен. Демек, мультфильм кылып дагы тартуулашак болот экен. Ооба, буюрса негизги максатыбыз дагы бир убакыт бар го, 10 бөлүмү бар. Ошол 10 бөлүмдү чыгарып, эл жакшылап тааныгандан кийин, анан кийин биз мультипликацияга буюрса өтөбүз деген максат бар. Накей, журнал чыкты. Эми балким кээ теле көрүүчүлөр чындыгында балдарын алып берип көрүп көрөйүн деп атышат, окуп кайсыл жерден сатып алса болот? Азырынча ошол киосктордо барбы азыр? Башында киосктордо тараттык, киосктордо жакшы сатылат экен, бирок бир-эки негизги точкаларды кылып коелу деп атабыз шаарда. Анан дагы ошол таратуу маселесин биз азыр
процессте да. Биз азыр ойлонуп атабыз. Кийинки серияларды дагы чыгара баштайбыз. Ошондо сайттан бардыгын буюрса окурмандар билип турса болот. Сайт бар, Facebook баракчасынан. Демек, Facebook баракчасында эмне деп турасыздар? Алтай комикс. Ал жактан окуса болот, Ооба, окушса болот, жаңылыктар чыгып турат. Сайттын аталышын да айтып койсоңуз. Bulut KG. Bulut KG-ден дагы табып окуса болот, окурмандар. Жакшы. Ал эми мынакей жакында мультфильм чыгат деп атасыз, журнал чыгыптыр. Бунун бардыгын ким сиздерге каржылап берет? Себеби дегенде комикстерди жасап чыгыш, мен ойлойм, бул аябай чоң каражат кетет. Ооба, негизинен ошол биз любой бүткүл эле ишти башташ кыйын экен да. Анан чыгармачылык иш андан да кыйыныраак экен. Бизде ошол жакшы биздин художниктерге рахмат, ошо аябай берилип иштеп атышат. Ошондой эле бизге ошо демөөрчүлөр бар, жакшы байкелер, ошол мындай биз оюбузду айткандан кийин баягындай өзүбүздүн эмне үчүн негизин айткандан кийин максатыбызды алар ошо колдоп атышат. Акырындан азыр Улут медиа деген оюн бизде буюрса эми дагы колдоп келип атат. Жакшы экен. Бул журналдын канча нускада чыкты учурда? Кана дейсиз? Канча нускада чыкты? 1,5 2000 экземплярда чыкты. Бул биздин шаарыбыз үчүн өтө эле аспы дейм. Себеби дегенде баягы кичинекей балдар бул нерсеге кызыгат. Биз да кичинекей болгонбуз, чет элдик комикстерди аябай көрчүбүз, мультиктерди туурабы? Сен да көрсүң да. Ооба, бирок окуган аябай сонун болот. Чындыгында менде да үйдө бар, баягы англисче тилде бар да, сонун чет элдик журналдар. Ал эле сүрөтүн көрүп койчусуң? Жок, окуучумун. Ал эми мындай чыгармачылык топто канча адам бар? Себеби дегенде эмгеги зор экенин көрүп турабыз. Канча адам эмгектенесиздер? Бизде азыркы убакытта 10 адамга чейин жетишет. Себеби дегенде художник баягы түстү ар бир адам өзүнчө жасайт, сценарийди бир балдар бир адамдар жасайт. Алар бир арага келип, азыр башында 3-4 адам баштаганбыз, азыр 10 чактыдай болуп калды. Дагы деле буюрса жаңы проекттер ачылат. Алтай деген бул башталышты, биринчи комикс. Мындан башка дагы комикстер болот. Мисалы үчүн азыр планда бизде баягындай Кашка деген ат жөнүндө, жана аттын ошол эси жөнүндө ойлонуп атабыз. Көптөгөн проекттер болот. Ошондой эле башка чыгармачыл адамдарды, сүрөтчүлөрдү биз чакырабыз. Буюрса жардамга иштешсин, чогуу мындай ошо чыгармачыл адамдарга бир иш мүмкүнчүлүгүн түзөйлү деп биздин сүрөттөр компьютердик графика менен тартылат. Ооба, планшетте. Жакшы, сизге чоң рахмат. Мен ойлойм, телекөрүүчүлөргө дагы бир жолу айтып кетели. Facebook'тан таба аласыздар. Алтай комикс деп табасыздар. Жана дагы Bulut KG сайтынан жана дагы сүрөтчүлөргө дагы эгерде байланышыңыздар келсе, ошол сайттарга киресиздер жана Facebook'тагы баракчаңыздарга. Рахмат Алмаз, келип бериңиз үчүн рахмат билдиребиз. Ар дайым ушундай чыгармачыл тобуңуздардын идеяңыздар ар дайым ашып ташкындап турсун, жана да биздин бөбөктөрүбүздү ушундай бир журналдар аркылуу, комикстер аркылуу бир жакшы тарбияга чактырып жүрө бериңиздер. Силерге чоң рахмат. Силерге рахмат. Ийгилик.